айма келип Саялбакта ойноп, эс алып, прогулка кылып жүрөбүз. Жаңыр жаан чачында сажын элдер бир жака жөнөгөндө отурушат эми жаан чачындан. Жакшы болду элге. Кудай буйрса бул жерде дагы көптөгөн жакшы нерселерди жасайбыз, курабыз дешип турушаттар. Бул спорт аянтчасы да дал ушул айыл жаштарынын демилгеси менен курулган. Кадамжай районунун Абдыкадыр Орозбеков айыл аймагы өнүгүүнүн жаңы багытын тандап алды. Тоолуу шартта жайгашкан бул аймак шаардык деңгээлге жетүүдө. Анткени айылда түнкү жарыктандыруу дээрлик 70% аткарылып, жарык жана кооз айылдардын катарын толуктоодо. Күн санап аймактын жашарып жаткандыгынын башкы себеби жергиликтүү жашоочулардын ынтымагында. Айылдын социалдык инфраструктуралык абалынын өнүгүп өсүшүндө аткарылып жаткан иш-аракеттер көбүнесе жергиликтүү жашоочулардын жана жаштардын демилгеси менен ишке ашып келет. Жаштар өлкөнүн өнүгүшүнө кызыктар. Алар айыл аймактардын социалдык инфраструктуралык жактан өсүп өнүгүшүнө, материалдык жактан да, руханий жактан да жардам берип келет. Биз азыр Кадамжай районуна караштуу Орозбеков айыл аймагынын мурдагы Охуна, азыркы Орозбеков айылында турабыз. Өзүңүздөр байкагандай, биздин артыбызда Охуна мен сени жакшы көрөмүн деген жазуу турат. Бул жазуу дал ушул айылдын жаштарынын демилгеси менен орнотулган. Бүгүнкү күндө айылдын жашоочулары, келген коноктор бул жерде сүрөткө түшүп, аймактын сулуулугуна суктанып кетишет. Аймакта буга чейин атайын эс алуучу жай болгон эмес. Мындан улам дымактуу жаштардын тобу заман талабына ылайык жаштардын аллеясын курууну демилгелеп, аны ишке ашырган. Айылга келген конок дароо эле босогодогу көргөн көздүн жоосун алып, жаратылышка көрк кошуп турган аллеяга назар салат. Азырынча сейил багынын биринчи этабы аткарылган. Ошентсе да жергиликтүүлөр күн алыс бул жайга келип, эс алып турушат. Өзгөчө жаштардын кубанычында чек жок. Бизге бул Саялбак жакты, бизге чоң акаларыбыз чоң кооз бакты куруп беришти. Бизге жакты бул. Биз ал жакта сейилдеп, ойноп, апаларыбыз менен эс алып жүрөбүз. Акаларыбызга да чоң рахмат. Биз дагы чоңойсок айылдын өнүгүшүнө сан кошобуз. Көчөйдө эс алышаттар, кичине отурушуп, айылда деген аяка бияка басаттар. Ошондо чарчаганда эс алып, бири-бири менен баарлашканга жакшы, аялдаманы куруштулар. Жакшы, эң эле пайдасы жакшы. Айылдын көркү, айылыбыз кыйла көрккө чыгып калды. Бул жерде мен Охунаны сүйөм деген жакшынакай жазууну кылып коюштулар. Ага келип жаштар сүрөттөргө түшүшүп, өзүнчө эле бир айылыбыз кооз бола калды. Жаштар аллеясын курууну демилгелеген жарандар чет жерде окуп, иштеп жүргөн Орозбеков айыл аймагынын жаштары. Алар мекенден алыс жүрсө да жүрөгү Кыргызстан деп согуп, өз айылынын көйгөйлөрүн чечүүдө салым кошуп келет. Максаттуу жаштардан түзүлгөн коо мындан сырткары айылдын ички көчөлөрүнө түнкү жарыктандырууларды орнотушкан. Элетте билим берүү, медицина, спорт тармагынын өнүгүшүнө колдоо көрсөтүп, эл алкышына татып келет. Мага бул инициатива өзгөчө бир ой менен келди. Интернеттен ушундай кичи парктарды көрүп, эмне үчүн шаарларда гана ушундай жайлар болуш керек? Биздин айылда да мындай парктарды кылсак болот деген ойдо ишке ашырууга аракет кылдык. Айылда жашаган мекенчил жеке ишкерлерге, досторума, ага-инилер жана чет жакта иштеп жүргөн айылыбыздын Москвадагы Найман фонду менен биргеликте кеңешип ишке ашырууга аракет кылдык. Бул кичи паркты биз 2 этап менен ишке ашыруу планын түздүк. Кудай буйруп, биринчи этабын бүтүрдүк. Буйрса, экинчи этабын кийинки жылы толук заманбап кылып бүтүрөбүз деп турабыз. Жаштар уюму буга чейин негизи Москвада Найман фонду менен биргеликте бактылуу балдар бакчасына жалпы суммасы 60 000 сом, волейбол аланчасын курууга жалпы жаштар 200 000 сом тегерегинде жана андан сырткары айылдан сыртта жүргөн агаларыбыз 200 000ден ашык жардам көрсөтүп волейбол аянтчасын бүтүрдүк. 2018 жылы айылыбызга Москвадагы Найман фондунун демилгеси менен жана Ассалам кайрымдуулук фонду менен жана элдин колдоосу менен биргеликте заманбап мечит жана медресе курдук. Найман фондунун мечитке кошкон жалпы суммасы 800 000ден ашык.
Андан сырткары жеке ишкерлер, эл жана жаштар ашар жолу аркылуу жардам көрсөтөт. Мечиттин жалпы суммасы 5 миллион сомдон ашык каражат кетти. Жаштардын демилгелүү иш аракетине жергиликтүү жашоочулар да ыраазы. Четте карап турбастан колдоо көрсөтүп, элеттеги жашоо турмуштун жакшырышына салым кошууда. 2016 жылдан баштап биздин жаштарыбыз, жаштар коому жаңылануу деген коом түзүшүп, өтө жакшы иштерди жасап жатышат. Футбол аянтчасыны уюштурушту, өтө чоң. Мына областтык аянтчалардын арасынан эң чоң аянтча болуп калды. Анан кийин волейбол аянтчасын курушту. Мына эми жакында ушул кыш мезгилинде мына биз көрүп турган сейил бакты уюштуруштулар. Кудай буюрса бул жерде дагы көптөгөн жакшы нерселерди жасайбыз, курабыз дешип турушаттар. Жаштарыбыз жакшы иш кылышты. Биринчиден, мына жолдун эки боюну аллея кылабыз деп өздөштүрүп, өздөрүчө идея кылышып, өздөрүнүн каражаттарыга аллея жасашты, мына окуна дегенди өздөрүнүн жанынан жасашып, чоң салым коюшту. Мына жарыктандырууларды ушу эки инибиз энди Манас деген менен Кадыр деген инибиз чоң салым коюшту. Абдан жакшы иш кылышты. 2 жыл катары менен өлкө башчысы тарабынан аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Жарлыкка ылайык аталган айыл аймакта жаштардын демилгеси ийгиликтүү ишке ашууда. Жергиликтүү бийлик да колдоо көрсөтүп, натыйжада бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарган биримдик урааны өз жемишин бере баштады. Алдыда айылдын жаркын келечеги үчүн жасала турган бир топ иш-чаралар пландалууда. Айылыбызда элдер үчүн бир топ социалдык инфраструктураны жакшыртуу боюнча жакшы иштер жүргүзүлүп атат. Анан азыркы жакын күндөрдө ошо биздин алдыбызда планыбыз бар. Ошол Орозбеков айыл өкмөтүндө Кайыңды деген каналыбыз бар. Ушул Кайыңды каналыбыздын ремонттон өткөрүү боюнча 2,5 километрге биз сүйлөшүп, мына проон аркылуу, уюм аркылуу, анан кош каржылоо боюнча райондук суу чарба башкармалыгы аркылуу айыл өкмөт, СПА башчысы, анан жаштар коому аркылуу ушул долбоорду ишке ашырмакчыбыз. Эми ушул долбоордун алкагында ошол ВППО деп коебуз. Ошол уюм дагы четте калбай бизге ошол эмгектенген кишилердин эмгек акысына ун май бермек болуп сүйлөшүп атабыз азыр. Проон тарабынан акча каражаты бөлүнүп берилди, айыл өкмөттүн бюджетине түшүрүп, азыр эми ушу тендерди жайдап бергенбиз, ошол тендердин өтүү мөөнөтүдө турат. Буюрса ошо апрелдин 1-лерден апрелдин 15-ге чейин 2,5 километрди куруп өтмөкчүбүз. Анан мына сырткаркы мына көрүнгөн Коштоо деп коебуз. Бул тоонун этегиге ошол аллея түзмөкчү болуп атабыз жаштар аркылуу. Ал жерге ошол карагай дарактарын, ак кайың дарактарын эктирип, ошол жерде бир эле салчу жайды орнотмокчу болуп атабыз. Мына сырткаркы дагы эле ошол коомдор жаштар аркылуу ошол ар бир коомдук уюм өз жашаган айылга ички аралык арыктарды, ички аралык жолдорду түзүүгө, ошол көпүрөлөргө бүт ушу демилге көтөрүшүп өздөрүнө пландаштырып атабыз. Мына жакын күндөрдө ошол иштерди Кудай буйрса ишке ашырабыз деп турган максатыбыз ошол. Эми коомдук тараптан өтө кызыгуу, жакшы, айылыбыздын ушул инфраструктурасын жакшыртуу боюнча жерлердеги жаштардын өтө активдүүлүгүн көрсөтүшүп атат. Мамлекет берет, жардам берет деп эле отура бербеш керек. Эгер бул жактан демилге болуп, колдоо болуп, аракет кылса, өкмөт мамлекет жардам берет деп ойлойм. Анан унчукпай эле отура берсе, мамлекет жардам берет. Бул ар бир айылдын өзүдө эмиден уюшулуп атат ушундай жаштар коомдоручу. Анан бул мына биздин айылдагы биринчи уюшулган болчу. Бул жерге баягы мини кичик футбольный аянтча салынган. Ага дагылардын салымы чоң болгончу. Ушул биrini бири поддержка кылып эле башка айылдарда дагы бирине бири жардам сурап же жардам берип дегендей аракет кылсак боло берет. Самое главное ынтымак эле болсо, Кудай буйрса болот баары. Аймакта сергек жашоонун жайылышы, спорттун өнүгүшү үчүн кам көрүлгөн.
3 кичи футбол аянтчасы бар. Мындан сырткары мектептерде спорт комплекстери иштейт. 2016-жылы заманбап кичи футбол аянтчасы курулуп, жашоочулардын ынтымагын бекемдөөдө, ден соолугун чыңдоодо көпүрө болуп келет. Футбол аянтчасына айыл өкмөттүн эсебинен, республикалык бюджет эсебинен каржыланып 3 миллион 940 миң сомдук бул объект курулган 2018 жылы. Анан 2018 жылы бул волейбол площадкабызды ушу жаштардын демилгеси менен ушу демеүүчүлөр жаштардын арасынан өздөрү куруп бүтүрүштү муну. Эми планыбызда бул жерде дагы бир жаштардын демилгеси менен өткөндө өтүнүч кат беришкен. Ушул жерге 2 этаж кылып, ушу борцовый зал, анан теннисный зал кылып курайлы деп балдар суранышып атат. Бул жерге азыр токтоп чыгарып документтерин даярдап атабыз. Буюрса, мына 2020 жылы ушу бүткөрүлүп элге пайдаланууга берилмекчи. Жарандарды сергек жашоого үндөп, спорт менен машыгууга чакырган бул спорт аянтчасы да ушул айыл жаштарынын демилгеси менен курулган. Заман талабына жараша дегендин себеби бул жерде ушул талапка ылайык атайын резина төшөлүп, жана түнкү чырактар орнотулган. Айыл тургундары, жашоочулар, кыз келиндер деги эле жаштар бош убактысын текке кетирбей, ушул аянтчага келип волейбол ойноп, ден соолуктарын чыңдап кетишет. Эң негизгиси коңшу өлкөлөр менен болгон достук мамилени чыңдоо максатында бул аянтчада эл аралык турнирлерде өтүп келет. Волейбол аянтчасы болсо ушул өзүнүн айылдагы жаштардын демилгеси менен, анан өзүнүн ушул айылдан чыккан Кыргызстандын сборунда ойноп жүргөн балдар бар, ошолор спонсор болуп, ошолордун демилгеси менен өкмөттөн эч кандай каражат албай, ушу 1 миллионго бүттү да ушул волейболду. Ушул бу жерде азыр эл аралык турнирлер өтүп атат. Район аралык, областтардан ушул жерде өтүп атат. Жаштарыбыз көчөдө жүрбөй, постоянно ушул жерде мурдагыдай ар жерде чогулуп отуруп, арак ичип, тамек тартмай жок. Кечинде саат 7-8'de башталат бу жерде. Баштан ушул жерде шарт жакшы, светтер бүт коюлган бар. Ынтымак бар жерде өнүгүү өсүү болот. Мына ошондуктан да Орозбеков айыл аймагынын жашоочулары бири-бирин биримдикке чакырып, маселелерди биргеликте чечүүдө. Мындай үлгү айылдын күн сайын жашарып, өнүгүүгө өрүш алуусуна жол ачты. Бизде ынтымакчылык өтө жакшы. Бизде азыр ушул айыл өкмөттө 7 айылыбыз бар, статус алган. 7 айылдын жаштары, аксакалдары биригип, биздин элдин ынтымакчылыгы, ушундай уюшумдуулугуну көрсөткөн кечеги Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдык маарекесин өткөрүүдө дәл катары көрүлдү. Анан бүгүнкү күндө дагы ошол ар бир жер-жерлердеги айылдардагы жаштарга ушу өзүнүн аксакалдар тарбиясын берип, ушу ынтымакчылыкка чакырып, деги эле жаштардын арасында түшүндүрүү иштери жакшы болуп атат. Эми Кудайга шүгүр, мына жаштарыбызды айтсак болот, мурдакыдай мындай коомдо туура эмес көрүнүштөр дегенден алыс болушуп атат. Үлгү катары өздөрүнөн улуу кишилерге үлгү катары көрүнүп, ошол демилгелүү иштерди колго алып, эл биз чакырбасак дагы эл өзү келип ушуну жасайлы деген суроо талаптарды коюшуп иш жүргүзүп атат. Бул жаатта албетте айыл өкмөтү биз четте эмеспиз. Биз ошолордун үстүндө туруп, ошолорду уюштуруп, ошону иш жүзүнө ашырганы даярбыз. Иштешип атабыз Кудай буйрса. Бұл жерге көчүп келгениме 42 жыл болды. 78 жылы келіп отурукташкам мен шу жерге. Биз келгенде мындай кичине айыл кичине эле да. Мунун бери мына жигиттерибиз, балдарыбыз өсүп, чоңоюп, мына жакынкы жылдардан бери жаштардын демилгесини өздөрү көтөрүп,
Mına köçelörдү оңдошу, остановка курушту, мечиттерге жардам беришип атат. Жакшы иштерди кылышып, өздөрүнүн ал 10 жылдыкпы, 20 жылдыкпы балдар өздөрү уюшуп, ушундай эле из бизден 1 сом эме кылышпай көп жардамды берип атат. Мына светти өздөрү биз өздөрү эле коюп кетишип калды. Көчөлөрүбүз кап-караңгы мурун из, жарык жок, свет жок. Masjidga ham shu temsilib borat edik. Демилгелерди көтөрүп, ушундай бир иш-чараларды уюштуруп, өткөрүп аткан жаштарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушулардын өмүрү узун болсун, ушу эл үчүн кам көрүп, эл үчүн элди ушу спортко болгон ден соолугун чыңдоо максатында иш-аракеттер жүргүзүп ататтар. Негизи жаштардын идеясы туура, жакшы. Балдарга ыраазычылыкты билдиребиз. Жакшы болсундар, ден соолуктары чыңдык болсун. Ата-энелерге жакшы кызматты кылышып, үйлөнүшүп, ушу ата-энелерге окшоп, бала чака нере черелип болуп кетишин Алла насип этсин дейбиз. Балдарыбызга, жаштарыбызга, шаарда чет мамлекетте иштеп аткан балдарыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Дайыма ден соолукта болсундар, оорубасындар. Биздин бактыларыбызга дайыма күлүп жайнап жүрүшөсүңөр. Кур берген şu балдарга ден соолук каалайм биринчиден. Үйлөргө тынчтык, бала чакасын өзүрүн көрүп жүрө берсиндер. Балдарга, жаштарга алыста Россия Федерациясында иштеп жүргөн биздин мекендештерибизге, инилерибизге, балдарыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн 4 тарабында билим алып, эмгектенип жүргөн мекендештерибиз арбын. Алардын басымдуу бөлүгүн жаштар түзгөндүктөн, өлкөнүн бардык аймактарында демилгелүү иш-аракеттер ийгиликтүү жүзөгө ашууда. Келечектен көптү үмүттөндүргөн жаштардын бүгүнкү аракети коомчулукту кубандырбай койбойт. Биз көрсөтүүбүздүн соңунда мекенден алыс жүргөн ар бир мекендешибизге ынтымак, биримдик, бекем ден соолук каалайбыз.